Бул кат Аллахымдын мага берген аманатына, андан тынчтыкты жана назиктикти тапкан келечектеги жубайыма, балдарыма исламий тарбия берген аялыма, жүзүнү тахажжуд нуру каптаган, тили жумшактык жана мээрим сөздөргө толгон, көздөрүнөн итаат байкалган, адеп ахлагы, тазалыкты баяндаган салихама, адалыма. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сага көптөн бери кат жазууну каалап жүрдүм эле. Сен ким экениңди, кайсыл жерде жашаганыңды, кандай аял экендигиңди ооба билбеймин. Бирок сени сонун аял деп эсептеймин. Себеп дегенде Аллахымдын мага берген аманаты албетте сонун болот да. Гүлүм, мен сенден көп нерселерди каалаймын. Бирок менин каалоолорум сен үчүн кыйын болбоштугун билемин. Себеби Аллах үчүн адал, таза, тунук жашоо сага кыйынчылык эмес, ырахат алып келүүсүнө толук ишенем. Заманды, замандаштарды көрүп ичин кейит экен. Канча деген адамдар караңгылыкта, кайгыда, бактылуулукту туура эмес жерден издеп жүрүшөт. Канча деген эркектер өз жашоолорунда так, чоң максат кое албай, баалуу болгон өмүрлөрүнү шайтандын азгырыгына, шахваттын терс ырахатына алмаштырууда. Нечендеген аялдар, кыздар намыстарын булгап, аялзаты бул тазалыктын, уяттуулуктун, намыстуулуктун көзгүсү болуш керек деген сыпаттарды адам кейпинен чыгып, өздөрүнө окшош ахлаксыз жигиттердин никесиз аракеттерине, өпүштөрүнө алмаштырууда. Айбандык бул жашоодон чыгууга эрктери, туңгуюктан чыгууга акылдары жетпей жаткандыр. Бул кандай жагымсыз, бактысыз жашоо туурабы? Бул заманда ыйманды, тазалыкты, тунуктукту, шахваттын, напсилердин терс азгырууларына алмаштырган эрксиз жаштардын, көңүлдү эмес материалдуу нерселерди баалаган адамдардын зыяны сага тийип калышы мүмкүн. Бирок мен андан чочулабайм. Себеби мен кандай болсом, сен да мага саз болосуң. Аллахым окшошдорду бирге кылат эмеспи? Ошол эле учурда жаным кейигени айланадагы жигиттер айынан. Жаш курактыгында Мусаб ибн Умайр хижрат кылып, караңгылыкта, бактысыздыкта жашаган адамдарга жаш жигит болуусуна карабай, аларга Алланы таанытып, бактылуу жашаштарына себепкер болбоду беле? Фатих Султан 21 жашында Константинопольду аскерлери менен колго алган эмес беле? Мындай мисалдарды берсем, Аллах үчүн жашап, Алланы адамдарга таанытып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган инсандардын тизмеси аябай көп. Өкүнүчтүүсү, заманыбыздын жаштары жаратуучусун унутуп, Аллах тыйган жолдон тыйыла албай, өз напсилерине алданып, Аллах берген баалуу өмүрдү Аллах үчүн эмес, напсинин кумары, азгырыгы үчүн алмаштырып жатканы жанымды кейитет. Кыздарыбыздын тазалыгы, уяттуулугу, назиктиги азыр кайда кетти? Пайгамбарыбыздын кыздары кандай ыйбалуу болгон эле? Кыздарыбызга деги эле аял затына чыныгы өрнөк Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары жана кыздары эмеспи? Заманыбызда жашап жаткан кайсы аялды көрүп, сиздин адебиңиз Айша энебиздикине окшош экен. Сиздин хулк мүнөзүңүз Хадича энебиздикине окшош экен. А сиздин ыйбалууңуз Фатима энебиздикине окшош экен деп айта алабыз. Заманыбыздагы аялдардын адебин, ахлагын көрүп кимге окшотобуз? Кээ бир жахил, уятсыз жигиттердин кылыктарына, өпүчтөрүнө, алданган эже карындаштарды уксаң,
кайгы океанына чөгөт экенсиң. Бирок заманыбызда жакшы адамдар да жок эмес. Ошондой жигиттер бар. Керек болсо оюнда да келечектеги жубайына Аллах үчүн кыянат кылууну каалабаган. Көзүн, сөзүн, денесин чочун аялдардан сактаган. Кебири аалым, кебири инженер, мугалим, программист же бизнесмен. Айтор түрдүү кесиптерди тандап бир максатты карай жүрүшөт. Максаттары Аллахты адамдарга таанытуу, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу. Аллахымдын мээрими менен алардын жашоолору өзгөчө, сонун. Мыкты, өзүнү сактаган, салих жигиттердин да жубайлары сонун, такыба, салиха аялдар болушуна шек жок. Буларды мен сага эмнеге айтып жатам? Нечендеген инсандар бактылуулукту башка жерден издеп жүрүшөт. Аларга Алланы таанытып, бактылуу жашаштарына себепкер болсом деймин. Заманыбыздын сахабасы болсом деймин. 21-кылымдын Абу Бакыры, Умары, Фатих Султаны болсом деймин. Жашоомду Аллах үчүн жашашты каалаймын. Ар бир мыкты лидер, эр жүрөк эркектин артында бир аял турат эмеспи? Сенден эмнелерди каалаймын? Аллах ыраазычылыгын көздөп, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн бекем карманып, Аллах жолуна колдоруңдан бекем кармап, сени менен жолго чыккым келет. Сен чыныгы тазалыктын, назиктиктин күзгүсү болуңду каалаймын. Иншааллах, сен менин адалым болосуң. Жүзүмдө сени караганымда жылмайышыма себепкер болгон жубайым болосуң. Аллах таалама мен келечектеги жубайым мындай болсун, андай болсун деп көп дуа кыламын. Бирок эмнелер деп дуа кылышымды сага айта албаймын. Азырынча никебизден кийин айтып берейин. Албетте, сен кааласаң. Сени кандай элестетем айтып берейинби? Аябай уялчак, адептүү, ахлактуу, жөнөкөй жана тамашакөй. Тамашакөй албетте мени менен же балдарыбыз менен гана. Мага итаат кылган, кайсыл жерде эмне деп сүйлөштү билген акылдуу аял деп элестетемин. Өзүнүн күйөөсүнүн тагырагы менден башка бир да эркекти көрүүнү каалабаган жана бир да чочун сага махрам болбогон эркек сага кызыгуусун каалабаган аял катары элестетем. Салихам, келечектеги жубайым, сени такыр мал дүйнөгө, зеп зейнетке кызыкпаган, эртеден кечке телефон кароо менен эмес, Куран окуу менен, хадис окуу менен, мусулман аялы кандай болушу керек, балдарга кандай тарбия берүү керек деген маанидеги китептерди окуу менен. Айтор, бул дүйнөбүзгө жана ахиретибизге пайдалуу китептерди окуу менен алек болгон аял катары элестетем. Иншааллах, тоюбузду да ызы-чуусуз, ислам шарттарына ылайык өтүшүнү кааласаң керек. Чоң тойкана, шоу-бизнес жылдыздары менен коштолгон тойду каалабайсың деп ойлоймун. Себеп дегенде, мага да алардын такыр кызыгы жок. Мен кандай болсом, келечектеги жубайым тагырагы сен мага окшош болосуң да. Иншааллах, ошол күн келет. Ак нике менен сени үйүңдөн алып кетем. Экөөбүздүн күткөн күнүбүз келет. Ошол учур сен уялганыңдан жерден көзүңдү үзбөй, а мен болсо сенден көзүмдү үзбөй турсам керек. Убакыттарды ашып күткөнүм сен болосуң. Жашоомо ошол күнү жаз сыяктуу кирип келген сен болосуң. Бирок, Салихам, ошол күнгө чейин өзүңүздү сактаңыз. Билем, сиз клуб менен же интернеттеги ахлаксыз сайттар, кинолор, сериалдар менен эмес, китеп менен, илим менен достошкон аялсыз, иншааллах.
Иншаллах, сиз бир да эркек заты менен достошуш нар жакта турсун, кат алмашпаган аял болсоңуз керек. Бош убакыт таптым дегенче китеп окуң. Китептерди окуп таштаң. Сиздин ахлагыңыздан намысты, кийимиңизден тарбияны, көзүңүздөн итаатты, сөзүңүздөн сүйүүнү, жумшактыкты жана назиктикти көргүм келет. Мен жумуштан кийин үйгө шаша турган болом. Сыртта кыш болсо деле үйүбүздүн ичинде жаз болгон болот. Ал үйдө менин Салихам жылуу жана таамдуу тамак даярдап, жылмаюу менен күтүп турган болот. Иншаллах. Дайыма эртең менен жана кечинде китеп окуманы адат кылабыз. Жарышып китептерди окуйбуз. Тахажжуд намаздарына турабыз. Бизди бирге кылган Аллахыма шүгүрлөр айтабыз. Күнүгө жаңы илим, билим алып, бири-бирибиз менен бөлүшөбүз. Чай үстүндө узак маек курган, сырдашкан достор болобуз. Иншаллах. Жашоодо ар кандай сыноолор келет, кыйынчылыктар болот. Ошол учурда мага жүздөнүп, Аллахымдын мага берген белеги, баатырым, лидерим, албетте баары жакшы болот. Кыйынчылыктар кетет. Сиз Аллага таяныңыз. Бул сыноолор Аллахымдын сизге берген белеги. Анын артынан Аллахымдын сонун жакшылыктары келет. Аллах деңиз, Аллахтан калбаңыз. Ал бүт нерсени жараткан, эң сонун жардам берүүчү деп дем берүүңдү каалаймын. Иншаллах, сен назиктиктин, жумшактыктын чыныгы белгиси болосуң. Кээ бир маселелер боюнча сенден кеңеш сураймын. Кеңешиң жакса, аны кабыл кыламын. Анан айтып коеюн, мен аябай кызганчакмын. Актер болобу, ырчы болобу, бир да чочун эркектин атын менин жанымда аташыңды каалабаймын. Керек болсо, оюңда да ойлошуңду каалабаймын. Иншаллах, сен андай эмессиң. Иншаллах, сонун күндөр алдыда. Тоюбуздан кийин чогуу түрдүү оюндар ойнойбуз. Сырдашабыз, маектешебиз. Айтор, ар бир күнүбүз өзгөчө өтөт. Себеби эки өзгөчө сонун адамдардын жолдору бириккен болот да. Анан балалуу болобуз. Же кыздуу. Айырмасы жок. Кыз болсо да, уул болсо да, Аллахыма көп шүгүрлөр айтып, аябай кубанабыз. Кыз болсо да сонун, уул болсо да. Маанилүүсү, Аллахым берген ал неаматтарга кандай тарбия беребиз? Ошол. Кыздарыбыз кудум сен сыяктуу болушун каалаймын. А балдарыбыз мен сыяктуу. Салихам, эне бул медресе. Аял ыйбалуу, уялчак, назик, терең ой жүгүртө билген, аябай көп китеп окуган, тилинен жумшак сөздөр гана чыккан аял болуусу керек экенин менден жакшы билсеңиз керек. Балдарыбызга, кыздарыбызга сулуу тарбия берүүбүздү каалаймын. Чогуу китептер окуп беребиз аларга. Даарат алууну, намаз окууну үйрөтөбүз. Анан баса айтып коеюн. Тахажжуд, багымдатка турбасаңыз, сүйүнүп, суу себип тургузамын. Анан эртеси күнү уктап жатсам, ойготпой туруп эле суу себип жибербеңиз, Салихам, сени дүйнөдөгү эң бактылуу жубай болууңа бүт аракетимди жасаймын. Көрөсүз, чыныгы сүйүүнү менин көздөрүмдөн, сизге болгон мээримимден сезесиз. Ортобузда чыныгы сүйүү аурасы дайыма болот. Себеп дегенде, биз бири-бирибизди Аллах үчүн жакшы көргөн жолдош жубайлардан болобуз. Иншаллах, биздин сүйүүбүз нике менен башталат. Жубайым Сураныч, Аллах үчүн өзүңүздү акыр заман фитнасынан, интернет азгырыгынан, напсинин каалоолорунан сактаңыз. Керек болсо, оюңузда да келечектеги жолдошуңузга кыянат кылуудан сактаныңыз. Сиз чыныгы намыстын, тазалыктын
белгиси болушуңузду каалаймын. Бир күн келет, үйдөгүлөрүм сиздин эшигиңизди кагып киришет жана сиздин колуңузду мен үчүн сурашат. Ага чейин өзүбүздү өнүктүрөлү. Замандын эң мыктылары болууга күн сайын аракет кылалы. Максатыбыз бир болуусу керек. Ошондо бактылык жолуна чогуу аттанабыз. Максатыбыз Аллах ыраазычылыгына жетүү, Аллах үчүн жашоо. Келечектеги сенин тагдырыңа жазылган жубайың же жолдошуң, ал сенин денеңдин экинчи бөлүгү. Ошол себептен эң сонун, жакшынакайын издөөнүн кажети жок. Себеби сенин денеңдин жарымы кандай болсо, калган жарымы да биринчисине шайкеш болот. Өзгөчөсүн издөөнүн ордуна өзүң өзгөчө бол. Ошондо оюңдагы периге туш келесиң. Өзүңдүн деңгээлиңди бийик даражага көтөр. Бийик даражадагы адамга туш келесиң.